Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн сиздер менен пайгамбарыбыздын бир мубарак хадиси жөнүндө бөлүшүүдөн алдым бир хикаяны айтып бергим келип турат. Илгери бир шашылчаак адам болгон экен. Көп жыл бала көрбөй, аялы менен анан 10 жылдан кийин балалы болгон экен. Баласы чоңоюп калган мезгилде 1-2 жашка чыгып калган мезгилде ушул аялы өз адатындай баласыны күйөөсүнө таштап коюп, айылдын четиндеги кемпирдин кийим кечесин жууп, тамак ашын бышырып берген жолго чыгат экен. Ошол мезгилде үйгө аскерлер келет экен. Хан сизди чакырып атат. Тез келсин деди. Анан байкы шашылча киши эмне кылышын билбей, ары ойлонуп, бери ойлонуп, акыры баласын үйгө жаткырып, жанына мышыкты коюп, жанына чоң мышыгын жаткырып коюп, анан кийин хандын айтканына жооп бергени чуркап жөнөйт экен. Ошол мезгилде үйдүн бурчунан бир чоң жылан чыга келет экен. Жылан ушу жаш бала жака карап сойлоп келатканда, жыландын жаман оюн билген мышык дароо жылан менен алышып олтуруп, так тамагынан тиштеп жыланды өлтүрөт экен. Жыланды өлтүргөндөн кийин ушул эрдик кылгандай анан оозу мурду канга буланып, эшикке чыгып, эшиктин астына чыгып, күнгө кактанып жатат экен. Хандын астынан чыккан шашылчак киши шашып бушуп үйүнө келет экен. Үйүнө келсе, үйүнүн астында мышык оозу мурду канга буланган, күнгө кактанып жатат. Шашылчак кишинин оюна дарыл жаман ой келип, баламды жеп койгон турбайбы деп колундагы таяк менен мышыкты башка ургалап өлтүрөт экен. Анан чуркаган бойдон бөлмөгө кирсе, баласы мемире уктап жатат. Баласынын жанында чоң жылан канга буланган бойдон өлүп жатат. Иштин маңызын эми түшүнгөн шашылчак киши кылган ишине аттин кылат. Бирок аттин кылган менен ал мышыкты тирилтип алмак беле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куттуу хадистерин биринде Ал-аджалату минаш-шайтан, ат-таани миналлах дейт. Шашылган шайтандын иши, шашылбагандык, сабырдуулук Алла Тааладан деп айткан. Ошондуктан ар бир иште шашылбастан жети өлчү бир кесүү керек. Кыргыздар ачуу дусман акыл дос деп коет. Ар бир иште ачуу калтырбастан акыл калчап иш кылуубуз абзел. Алла Таалам барыбызга сабырдуулук берсин, акыл берсин.